5. mikrofon. Bütün Kırgızistan Malumarov. Hormatlı kesipteşler, Talantur Durmamatovич, bizde bir meseleni götürgöndө мындай болуп калып атат да. Эске алынсын, жазылсын, каралсын деген менен эле чектелип калып атабыз да. Бул жакшы эмес адат. Мисалы, эки чоң орчундуу маселе көтөрүлдү кече. Четтен келген акчаларды ошол рубль болсо рубльдай, доллар болсо доллардай берүү. Эске алсын деп койдуңар, аны эске албайт. Эске алган болсо биз ушуну көтөрбөйт элек да ушул жерде. Сиз мындай кылсаңыз, биринчи маселе. Тийиштүү комитет, бюджет боюнча, банк иштери боюнча комитет тийиштүү токтом даярдаш керек. Токтомду көрсөтүш керек. Ар бир жараныбыздын бул жака жиберип аткан бир тыйыны да текке кетпеши керек. Атайын банктар ушундай чайкоочулук жасап атат. Ал жактан рубль менен жибергенде рубль жок деп акча менен берип атат. Ортосундагы пайдаларды да айтып атабыз, чайкоочулук менен кандай пайда таап аткандарын. Доллар боюнча да ушундай. Кече Улуттук банктын төрагасы айтты, доллар айылдарда жетишпей калып атат. А бизге акчаны негизинен айылдыктар которуп атат да. Баткенге, Нарынга, анан алар доллар жок деп койгон болсо ал байкуштар кайда барат? Бизде ошол банк боюнча комитет тийиштүү токтомду чыгарып ушул милдеттемени бериш керек. Биз көзөмөлгө алуучу органбыз. Экинчи маселе, айылдар ортосундагы постторду алып салуу деп кыйкырып атабыз биз. Коопсуздук деп атабыз, азык-түлүк коопсуздугу. Ошол эле учурда жанакы жер семирткич алып бараткан, күйүүчү май алып бараткан жумушчулардын баарын токтотуп алып эзип атабыз. Кече Лейлек районундагы Кольцо деген жердеги посту бүгүнкү күнгө чейин албай атыптыр. Биз эмне жөн эле талаага кыйкырып келип атабызбы? Биздин барганыбыздан не пайда? Маселени көтөргөнүбүздөн не пайда бул жерде? Аппарат эске алсын. Аппарат кантип эске алат аны? Эгер өкмөт жасабай атса. Эгер жогорку кеңеш тийиштүү мамиле кылбай аткан болсок. Ошол абдан жаман болду да, ушу 2 мүнөттө айтып бүтпөсөң бүттү деген сөз. Айланайын, жашоого бул, турмушко. Турмушту кантип 2 мүнөт менен чектеп атабыз биз. Тезирээк муну регламентти кабыл алышыбыз керек эле дагы, жогорку толук кандуу иштеп баштап. Алло, ушул артыңда бир шайтан кууп келеткандай болуп, ушу айткандан эле уже чыккың деле келбей калды ушу микрофонго. Тездет. Кандай бул? Бул эмне жашоо? Ушул маанилүү маселелерди карап атканда биз өзүбүзгө жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылышыбыз керек. Алмаз Акунжановичке айтабыз, бул киши Айланайын канча жалпы тетраты бүттү мен билбейм 3 айдын ичинде. Анысын да жаза берет, мунусун да жаза берет. Бул кишинин тетратын эртең 5-10 жылдан кийин бестселлер болот го ушул. Пайдасы жок да, жаза бергенде не пайда? Айланайындар, туугандар, туура түшүнгүлө. Дыйкандар какшап атат. Баягында кереги жок постторду тургузуп алып, министрлер кабинетинин буйругу менен иштеп атабыз дейт. А министрлер кабинети Конституцияга каршы токтом чыгарган, Талант Турдумович. Конституцияга туура келбейт ал. Биз бардык маселени токтотуп, бүгүн көз жашын көлдөтүп аткан дыйкандардын маселесин чечип, анан мына мыйзамдарды кабыл алсак деле, бир жигит айткандай кылы кыйшайып кетпейт өкмөттүн. Ошо кылдары кыйшайбаган үчүн тоготпой атат ушуну. А эртең 2-3 күндөн кийин амал кеткенден кийин аларга ташыган жер семирткич кимге пайдалуу? Байсаловка пайдалуу, же кимге? Же Акыл Жапаровка пайдасы тиеби? Мен сунуш киргизем. Туура кабыл алыңыздар. Сунуш киргизем туугандар. 80% дыйкандардын баары какшап кайрылып атканда, алардын үнүн укпай турган болсок, ошол мыйзамсыз коюлган постторду бүгүн алып салбасак, алыстан тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз ата-энесине жиберип аткан акчасынын толук кандуу ата-энесинин чөнтөгүнө салып бере албасак, эмне деген жогорку кеңешпиз биз? Мунжубузбу, майыппызбы? Кайра күндө кайрылышат алар. А бирок эске алсын менен токтотуп коюп атабыз биз. Сунуш 2 комитетке ушуну өзүңүз ушул жерден тапшырманы берсеңиз, протоколдук поручение эмес, 2 комитетке сунуш ушундай. Тийиштүү токтомдорду кабыл алып, бүгүн кабыл алышыбыз керек дагы, токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Рахмат.